Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 6 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге Фуркаттан сатыла турган ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Жери 5 соток, таза суу, свет, газ, септик, кудук бардыгы бар экен. Жок, газ жок туғандар. Газ келип калат деген майында айтып, прожекторлор орнотулган, интернет Wi-Fi келген. Үйдүн кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Кошумча курулуштары бар, бардык шарттары каралган. Топка десеңиз, топкасы бар. Паровой отоплениянын батарейкалары десеңиз, паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөгө киргизилген. Санузел десеңиз, ичинде санузели бар. Ванна, стиралка, унитаз бардыгын коюп, сону жасап койгон экен, эсичи. Эми өздөрү жашаган үй. Өз жашаган үйгө албетте эле условияларды кылат. Үй нагачага сатылат, же болбосо машинага дагы алмашуу жолдору бар. Жери дагы тегиз, 4 тарабы тосулган. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Жакшы үй экен, бирок. Анан туғандар, бұл жерде азыр эсинин суранычы боюнча мынау чоң 4 бөлмөлүү үйүн көргөзө албайм. Ичи бирок сонун экен, бардык шарттары бар. Мындай, ака көргөзө бербеймби? Сонун экен го, ичи сонун экен го, бардык шарттары бар экен го десем, көргөзбөй эле кой деди. Ала турган реальный адам келип өзү деле көрүп кетет деп информация берди мага. Түшүндүңүздөр, Дареги, мен турган жер бул Фуркат, Ош Алай трассасынын боюнда турам. Сіздерге келүү жолун бир кыска түшүндүрүп коеюн. Фуркат круговойдон Мады тарапка ровно 1 километр жүрөсүздөр. Бул жакта Ош Алай деген ошо магазин окшойт. Анын тушунда могу жакта 2 заправка, Кыргызстан и Петролиум. Бул жер Мал базардын повороту деп дагы эски аты бар. Мал базардын повороту деп коет. Ушул жерден оңго бурулуп, түз бир аз жүрсөңүздөр, оң тарапта ресторан. Ресторандын тушундагы көчөгө кирип, мына могу жакачы, сол тарапка жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Ошол мен көрсөткөн көчө менен эле түп-түз жүрүп келесиздер. Мындай адашып кете турган деле мындай көчө эмес. Түз эле бир аз киргениңиздерде ушул көчөнүн эле тугандар мына сол тарабында ушул үй сатка чыгып аткан учуру караңыздар. Могу жакта дагы бир 2 үй бар экен, ошо менен үй бүтөт. Тупик көчө, тынч тугандар. Чоң трассадан деле мындай бир аз ичкерирээкте тынч болот да. Мына фуралардын, машиналардын үндөрү деле болбойт трассадан. Үйдүн жери тугандар 5 соток. Граница кандай, каерден башталат, кандай болот дей турган болсоңуздар, үйдүн 4 тарабы тосулган. Ограждение болгон. Мисалы, ошол жерден граница башталат экен дагы, мына забор, бул жак болсо ворота, мындай болуп забор менен келет дагы. Ушул жерге келип граница такалат тугандар. Кыскасы, мына сатылуучу үй, үйдүн артында 1 метр кошуна акысы деп место калтырганбыз деп эси мага маалымат берди. Бул жанагы кухнясы. Бул жанагы чоң 4 бөлмөлүү үйү. Граница ушул жер. Түшүндүңүздөр, Жакшы. Кандай кылайлы эми? Азыр бир үйгө кирип, кенен информация берейин. 5 кошкон эл. Көчө тарапта көрүнүш ушундай. Сонун экен. Тугандар, мына воротаны ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Оңго бурулсаңыздар, мына ажатканасы. Солго бурулсаңыздар, бул жак жанагы кухнясы. Бүт бардыгы ичинде. Сонун шарттарды кылып койгон. Мына 4 тарапта болсо, мен жанагы айткан 4 бөлмөдөн турган чоң үйү. 100 квадрат метр чыкса керек, же андан деле бир аз чоңураак чыгат. Таза 4 комната. Коридор менен санузелди кошпогондо. Көрдүңүздөр, Сырткы фасадтары жакшы, прожекторлор коюлган. Мындай жылканда келип эле жашай эле турган даяр үйлөрдүн бири. Үйдүн алдыда эле стяжка болгон. Бул жака бир 2 машина жөн эле батат, 3 машина. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу, свет, септик, кудук бардыгы бар экен. Санузелдин отдельно септиги, кухнянын отдельно септиги. Запасной суу дагы бар. Окус погода начар болуп калса, суу кенен эле болуп калат дейт эси. Ошол. Так, эми бир границаларын дагы түшүндүрүп коеюн. Бул границасы тугандарына фундамент менен тосулган уже, жакшынакай болуп. Бул жак кудук, могу жакта болсо септиги, мына. Септик, бул жак кудук. 1-2 көчөттөр эгилген, секин чоңоюп, өзүнчө эле бакча болуп калып, кудай бурса. Көчө тараптан көрүнүш ушундай. Узун турасын сурайм деп унутуп калыптын тугандар. Бирок примерно бир 100 квадрат метр чыгат да, андан ким чыкпайт, үйчү. Жакшы. Так, бул жак шагыл, стяжка, бардыгы сонун. Могу жака арча деп коебу, ушундайлар эгилген экен. Гүлдөр эгилген экен. Азыр эми суу түшүп калды, анча ачылбайт булар. Бул жак ошо ажаткана. Мындай стяжка бул жака келет. Ылай болбосун депчи. Балдар эми эки жака басып турат. Бул жак кухнянын септиги. Могу жактан деле ограждение болгон. Так, эмне маалымат. Үйдүн артына тугандар 1 метр место калтырган. Нар жагы уже кошунаңыздардын үйү болуп калат. Жери тегиз, эч кандай уклон, мындай опасный жерлери жок, бардыгы сонун. Панорама тугандар, панорама бул жагы. Мына, караңыздар. Бул жанагы Фуркат круговойдон Мады тарапка 1 километр жүргөндө оң тарапта 2 заправка бар го. Петролиум, анан кийин жанагы
Кыргызстан деген. Бул Малбазардын повороты да. Ошол жердеги светофор. Ошол айта аласыз. Фуркат Кыргызовго жакын. Шаарга 15 минутада, 10 минутада жөн эле кирип барасыздар. Ошол туугандар. Азыр кандай кылайлы? Мен азыраак сүйлөйүн дагы жүрүңүздөр. Бирок бул жерде азыр ээси суранды. Мына үй өзү бардык шарттары бар экен. Ремонттор сонун экен. Паровой отопление батарейкалар бардык бөлмөдө бар экен. Айнек терезелер пластик. Санузели бар. Ванна, стиралка, унитаз бардыгын коюп, домдогудай условияларды кылып койгон. Бирок үйдүн ичин көргөзбөй эле кой деди. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, сүрөтүн деле жиберип коет, же болбосо өзүңүздөр келип живой көрүп кетсеңиздер деле болот. Ошону айтып кой деди. Кыскасы, чоң үйдүн ичин тартпайм туугандар. Бирок ичи сонун экен, мен дагы айттым эсине. Тарта бербейлби, ичи сонун экен го. Анча үйлөр мындай болбойт десем. Жок, тартпай эле кой деди. Бирок ремонт өтө сонун экен. Мага лично жакты, мына үйдүн ичи таптаза. Анан мына паровой отопление батарейкалар бар. Өзүңүздөр деле көрүп турасыздар мына. Мына суу бар. Жеңелерибиз идиш жууйт. Кухня дедим го жана. Бул жак кошумча эшик. Мына жерде кызыгы топка ушул жерде. Тамакты кылат жеңелерибиз. Тамак кылган жерде уже от жагат да. Уже кетти. Полный комнаталар жылый берет туугандар. Чоң үйдөгүчү. Ошол. Бир коян менен бир ок менен эки коян атат экен да мындай айтканда. Жакшы. Ошол. Топкасы бар негизгиси, паровой батарейкалар бар. Азыр кыш келип атат уже. Топкасы барбы, кышында кандай жылыйт деп уже сурайт да. Ошого, ошол информацияларга басым жасап сиздер үчүн атайын жакшы кенен информация берген аракет кылып атам. Лайктан басып туган урук дос жар группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Үй издегендер аз билинбеген менен өтө көп туугандар, өтө көп. Эми үйдүн баасын айтайын туугандар. Канча дей турган болсоңуздар, $85 000 бааланды. И плюс кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Сотулашасыздар. Машинага да алмашат экен. Camry, Lexus айырмасы жок. Porter. Кыскасы машинаңыздар болсо эсине чалып айтып көрөсүздөр, эси менен сүйлөшөсүздөр. Машинага да алмашам, машина алыш керек деп эси информация бердим ага. Ошол. Эсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Барыңыздарга ийгилик.